Токтакунов. Парламент Асылбек Жээнбековду мыйзамды түздөн-түз бузгандыгына карабай актап жатат. Бишкек жепти модернизациялоодогу жемкорлук фактысы боюнча кылмыш иши мурунку премьер-министр Сапар Исаковду саясий куугунтуктоо максатында козголгон. Бул тууралуу 24 KG агенттигинде өткөн маалымат жыйынында жактоочу Нурбек Токтакунов билдирди. Анын айтымында коомчулукка айыпталуучуга карата кылмыш иши боюнча бардык далилдер бар делген таасир калтырууда. Бирок юристтин айтымында айыптоолор негизсиз. Бардык тобокелчиликти подрядчы алган. Келишимдин форматы парламент кабыл алган мыйзам менен бекитилген. Мыйзам чыгаруучу орган аталган келишимди түзүү үчүн бардык аракетин мыйзамдаштырган. Депутаттар өз аракеттерин жэбди модернизациялоо тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алууну президент суранганын, өкмөттөн түшкөн документти бир гана жолу карай алат деп түшүндүрүшүүдө. Бирок парламент өкмөткө ишенбеш керек. Ал аткаруучу органды кайра текшерүүгө милдеттүү, деди Нурбек Токтакунов. Ал парламент насыялык келишимден башка мыйзам долбоорлорун кароого укугу бар экенин билдирди. Бирок буга карабастан жэбди модернизациялоодо Кытай насыясы тууралуу документи тездетилген ыкма менен 3 окууну бир жолу карап чыгышкан. Парламент Асылбек Жээнбековду мыйзамды түздөн-түз бузгандыгына карабай актап жатат. Биринчи окууга мыйзам долбоорду даярдоодо жоопкерчилик профилдик комитетке жүктөлөт. Анда каржылык, экономикалык негизде текшериш керек болчу. Мамлекеттик айыптоочу эсептөө ыкмасынын негизин карап жатат. Ошол эле учурда мыйзамга шек туудурууда. Асылбек Жээнбековду жана 3 парламенттик комитеттин төрагалары Кожобек Ырсбаев, Каныбек Иманалиев жана Курманбек Дыйканбаевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу керек, дейт Нурбек Токтакунов. Чыныбай Турсунбеков камалабы? Башкы прокуратура УКМКга Бишкектеги Ликер арак заводунун мыйзамсыз банкрот болушу боюнча сотко чейинки өндүрүштү жаңылоону тапшырды. Бул тууралуу жарандык активист Мелис Аспеков билдирди. Анын айтымында Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков рейдерлик жол менен Акыл Инвест банк менен Бишкектеги Ликер арак заводун басып алган. Эскерте кетсек, президенттин аппараты Жогорку кеңештин депутаты экс-төрага Чыныбай Турсунбековдун үстүнөн түшкөн арызды иликтөө боюнча башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго тапшырма берген эле. Текебаев менен Чотонов үй камагында калтырылды. Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасы өзгөрүүсүз калды. 28 октябрда соттук териштирүүгө берилген 2 айлык мөөнөт аяктады. Буга байланыштуу судья соттолуучулардын бөгөт чарасын дагы 2 айга узартты. Жогорку сот быйыл 21 августта ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Иш райондук сотто 2 ай мурда карала баштап соттолуучулардын бөгөт чарасы үй камагы менен аныкталган. 180 метрлик кудукка түшүп кеткен 2 жаштагы бала 3 күндөн бери куткарыла элек. Индияда тереңдиги 180 метр болгон кудукка түшүп кеткен баланы 3 күндөн бери алып чыга албай жатышат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, окуя 25 октябрда Индиянын түштүгүндөгү Тамил-Наду штатында болгон. Анда 2 жаштагы Суджит Уилсон көчөдө ойноп жүрүп, кокусунан кудукка түшүп кеткен. Баланын апасы өзү куткаруу максатында атайын кап тигип кудукка ыргытып чүрпөсүн алып чыгууга аракет кылган. Бирок анда майнап чыккан эмес. Алгач 2 жаштагы бала 10 метр тереңдикте турган, бирок куткаруучулар кечээ бала андан да ылдыйга түшүп кеткенин айтышкан. Кудукка түшүрүлгөн камера баланын дем алып жатканын көрсөттү. Куткаруучулар кудуктун ичине атайын каражаттардын жардамы менен кислород киргизип жатышат. Бирок ал баланын отурган жерине жетер-жетпеси белгисиз деп жазылат маалыматта. Сапар Исаков чечим чыгарып бизди атып эле салгыла. 28 октябрда уланган Бишкек жебин модернизациялоо боюнча ачылган кылмыш иши боюнча соттук отурумга түшкү тыныгуудан кийин мурунку премьер-министр Сапар Исаков келип ушундай деп айтты. Аталган иш боюнча Инара Гилязетдинова судьялык кылууда. Урматтуу сотко төрайымдык кылуучу, өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн көрсөтмө берүүгө даярмын, деген Исаков сотто. жэбди модернизациялоодо кеткен чыгымдардын коэффициентин чыгарып эсептеген Хавизов менен жасалма документ жасаган Асановду да алып келүүнү, себеби дал ошолордун айынан алар күнөөлөнүп жатканын айтып, "Мени бир күндө алып келтирдиңер. Ал эми Асанов менен Хавизовду 1 айдан бери алып келе албай жатасыңар. Бул укуктук башаламандык. Эми болсо Хавизов Кыргызстандан чыгып кеткен" деп жатышат. Кандайча долбоордун адаптациясын жасап, андан соң долбоордук сметаны түзгөн адам сотко келбейт. Биздин каржылык зыян кандайча эсептелгенин билүүгө толук укугубуз бар. Рас алар келбей турган болсо, анда чечим чыгарып бизди атып салгыла, деди Исаков.
Албек Ибраимов: Жээнбековдун рейтингин көтөрүү үчүн мектеп курулушун тездеткенбиз. Бишкектеги Ленин райондук сотунда шаардын мурунку мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун соттук процесстери уланууда. Бирок бүгүнкү соттук отурумда экөө тең суроолорго жооп берүүдөн баш тартышты. Анткени менен Албек Ибраимов жогорудагыдай билдирүү жасады. Ибраимов калыс ортодогу мектептин курулушун эртерээк бүтүрүү үчүн шаар бюджетинен 104 миллион сом акча каражатын бөлүп берүү үчүн кол койгонуна, андагы КСДПдан президенттикке талапкерлигин коюп жаткан Сооронбай Жээнбековдун рейтингин көтөрүү себеп болгонун айтты. Мен ал убакта КСДПнын Бишкек шаардык бөлүмүнүн төрагасы болчумун. 2017 жылдын июнь айында КСДПнын саясий кеңешинин жыйынында биздин талапкердин Бишкектеги рейтинги 3% болуп жатканын, ушуга байланыштуу саясий кеңеш талапкердин да партиянын да рейтингин көтөрүү үчүн борбордогу сос объектилеринин курулушун тездетүү чечимин кабыл алган. Мен ошондо мэр катары аталган мектептин курулушун 2017 жылдын 1-сентябрына жаңы окуу жылына карата бүтүрүү тапшырмасын бергенмин. Мындан сырткары аталган жаңы конуштун тургундары ар апта сайын мектептин курулушун бүтүрүүнү талап кылышып, митингге чыгып турушкан, деди ал айткан билдирүүсүндө. Мындан сырткары экс-мэр Албеков соттук териштирүүлөрдө мектептин курулушу сөзсүз керек экендиги баарына белгилүү болгонун да белгилеп өттү. Канат Исаев Ширин Айтматованы сотко берерин айтты. Кыргызстан партиясынын лидери, жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев анын аты аралашкан Токмок шаарында сатылып кеткен китепкана боюнча Үмүт 2020 кыймылы жасаган иликтөөгө байланыштуу кыймылдын жетекчиси Ширин Айтматованы сотко берет. Бул тууралуу ал 28 октябрда Азаттыктын 2-1 эксклюзив маегинде билдирип, ал мэр болуп турганда сатылды деген китепкананын чоо жайы тууралуу айтып берди. Мен Токмок шаарын башкарып турганда биз китепкананы саткан жокпуз. Биз мурунку китепкананы саттык. Мыйзам боюнча китепкананы сатканга тыюу салынган. Ал эми 2008 жылдын 13 мартында мага чейинки мэр Арзымат Сулайманкуловдун кайрылуусу менен Токмок шаардык кеңеши китепкананы маданий имараттардын тизмесинен чыгарып жатат. Ошол эле токтом менен шаардык кеңеш 2-пункт менен менчиктештирүүгө кете турган имараттарды аныктап, анда мурунку китепкана деп турат. Мен Токмок шаардык кеңешинин токтому чыккандан кийин жарым жылдан соң мэр болуп бардым. Демек мен китепкананы саткан жокмун, мурунку китепкананы сатып атам, деди Исаев. Ал сатылып кеткен мурдагы китепкана тарыхый архитектуралык баалуулуктардын тизмесине кирбегенин, ал сотто да аныкталганын билдирди. Үмүт 2020 кыймылы тараткан видео тасмада айтылгандарды курулай ушак деп Айтматованы сотко берерин жана элге таркаган ал маалыматтар жалган экенин далилдей турганын кошумчалады. Үмүт 2020 кыймылы 26 октябрда Канат Исаевдин китепкана иши деп аталган 15 мүнөткө жакын иликтөөсүн жарыялаган. Анда Токмок шаардык кеңеши 2008 жылдын 13 мартында 1912 жылы Кыргызстанда биринчилерден болуп ачылган китепкананы башка категорияга которуп салган айтылган. Кийин 2010 жылдын 9 апрелинде Токмоктун ошол кездеги мэри Канат Исаев аянты 550 чарчы метр китепкананы 572.116 сомго сатып жибергенин сөз болот. Айтматова Исаев шаардагы бирден бир архитектуралык имаратты сатып жибергенин айыптаган. Андан тышкары ошол учурда шаардык бийликте отурган бир катар жетекчилердин да аты аталган. Жөө жүргөн адамдарга да айып пул салынат. Бишкекте адамдардын өңүн таанып, аты жөнүн тактай турган видео камералар орнотулат. Бул туурасында Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков эл аралык донорлордун жардамы менен 60 видео камера алынып келинип орнотулуп жатканын кабарлады. Видео камераларды коюунун максаты кылмыш болгон жерге ыкчам чыгуу, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыздоо. Андан тышкары коопсуз шаар долбоору алкагында 306 жерге видео камера орнотуу пландалууда. Учурда Бишкек шаарынын 6 кичи районунда коопсуз район долбоору ишке кирип, 72 камера коюлду. Жакын арада Бишкектин 11, 12 жана Асанбай кичи райондорунда да видео камералар орнотулат. Эскерте кетсек, жол эрежесин бузуп, туура эмес жолдон өткөн жөө жүргөн адамдарда видео камерадан өздүгү такталып айып пул салынат. Андыктан жөө жүрүүдө эрежени бузбоого чакырат. Төрөбай Зулпукаров байлар салыкты көбүрөөк төлөөнү сунуштады. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин жыйынында депутат Төрөбай Зулпукаров салыктын төлөнүшүн элдин социалдык абалына карата төлөөнү сунуштады. Төрөбай Зулпукаров салык төлөөдө карапайым элге тиешеси жок болушу керектигин айтты. Ашкере байлыкка салык деген бар, ошону сиздер күчөтүңүздөр. Мүмкүнчүлүгү бар чиновник жана бизнесмен көбүрөөк салык төлөшү керек. Бирок жалпы элге жайылтылбагандай болушу абзел. Муну
эске алыңыздар, деди эл өкүлү. Зулпукаров андан кийинки 3 айды чек арадан ташып өтүүдө бюджетке миллиард сомдон ашык каражат түшпөй калганын да баса белгиледи. Бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында Кыргыз Республикасынын 2020 жылга республикалык бюджети жана 2021-2022 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясы каралып, бир топ маселелер талкууга алынды.